Жеңил жашоо эркекти дагы да күчтөндүрөбү же акырында отуруп алсыратып коебу? Өлтүрөт. Аялды ошо мекенин коргой турган эркекке жардамчы кылып жаратты. Сенин аялыңды эң көп бузган, бүйөөдөн ажыраган, күйөөдөн зордук зомбулук көрүп калган подружкасы. Эркектиктен чыкты, кудум жанагы аялдын көйнөгүн кийген аскер сыяктуу. Менин эң жүрөгүмдү өйгөн маселе Газа маселеси. Иудейлер биздин балдарыбызды өлтүрүп атат, ачык айтасың. Саткындык бул. Акыретте жооп беришет ошолор. Үй бүлөлүк жашоо бул ошо үй бүлөгө эле кызмат кылып өтүп кетүү дегендик эмес. Азыркы күндө көпчүлүк тренд болгон. Эркек элдики, аял эрдики. Шейиттик эң биринчи согушта мекенин коргой өлгөндөргө, башкача айтканда эркекке. Сынбай кайраларды баш ийдире алыш үчүн эмне керек бизге? Эркек керек. Акылы күчтүү, руху күчтүү, анан кийин денеси күчтүү эркек керек. Андан дагы маанилүүрөөк дагы милдеттери бар. Мекенди коргош, мекенди сактап калыш. Азыр бар же жок болуу бир көйгөйүнө карап баратабыз. Койду бисмиллаху акбар деп туруп сойгонуңда, жана кан чыкканда, жанагы психологиялык травмалар, стресс, депрессиялар чыгып кетет экен. Бала дагы ошону көрүш керек. Себеби ал эркек. Бир мамлекетти багындырган Фатих Султан 21 жашында. 21 жашында ооба. Азыр эми 21 жашындагылар депрессия, стресс деп аны психологторго алып барып атышат. Сүйгөнүн таштап кетти. Ассалам алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кайрадан эле биз Окурмен окуу борбору тарабынан уюштурулган подкастыбызды баштап атабыз. Бүгүнкү биздин темабыз комфорт тууралуу, жагымдуу жашоо тууралуу болмокчу. Коногубуз Мансурбек атам, Өкүл атам. Кош келдиңиз. Кош келдик. Кайра эле биз баягы эле Мансурбек. Окурмен окуу борбору тарабынан уюштурулган Мансур Муса берүүбүз деп айта алат окшойбуз. Анда дароо суроодон баштай берсек. Комфорт тема. Ооба, темабыз комфорт, сонун жашоо, жыргал жашоо, жагымдуу жашоо тууралуу болмокчу. Анда даяр болсок баштадык. Биринчи сурообуз: азыр жашообуз мурункуга салыштырмалуу аябай эле жеңилдеп баратат. Жеңил жашоо эркекти дагы да күчтөндүрөбү же акырында отуруп алсыратып коебу? Өлтүрөт, жок кылат. Кантип? Эркектин денеси калат, сөөгү калат. Эркектик сыпаты, касиети, эрки, күчү, кайраты, курчтугу жок болот. Эркек жеп ичкен, бир аз акча тапкан, анан кийин жалпагымга баш ийген, же бирөөгө баш ийген, унчукпаган, оңой башкарылган, айтканын кылган, ыңгайлуу, кыңк дебеген кулга айланат. Негизги мурунку аталарыбыз кандай болгон? Мындай чыныгы эркек дегенде биз кандай образ жаралышы керек бул учурда? Азыр мисалы эң эле жөнөкөй. Мен үйүмөн чыгып жумушума келген мисал менен менин атамды эмес, чоң атамдын үйүнөн чыгып жумушуна барганын салыштырып көрсөк, мен эмне кылдым? Лифт менен түштүм акырын, машинага отурдум, жумшак. Жайында салкын, кышында жылуу. Машина менен келдим жумушка. Менин чоң атам кандай болгон? Үйүнөн чыккан, байланып турган эшегин атын минген, жай болобу, кыш болобу кызыктырбайт. Жумушуна барган ат менен. Салыштырып көр. Эң эле жөнөкөй үйүнөн чыгып жумушуңа баргандагы кыйынчылыкты салыштырып көр. Эртең менен турганда 10-20 килограммдык тонду ыргытып, муздак сууга жуунуп, муздак сууга гусул алып керек болсо, кыштын шилдесинде. Атты минип алып, жөнөкөй жөө басканга караганда аттын үстүндө жүргөн дагы кыйыныраак болот. Аттын үстүндө көбүрөөк шамал урат. А машинада эмне? Музыканы коюп коесуң, болтургучу жумшак, биянын ысыгы уруп турат, же сууга уруп турат муздак. Акырын айдап баратасың, анан кийин эмне болду? Бир аз пробка болду, кыжырып келип, ачууланып, мынтип, эки кисти карасаң, айдагылачы деп нааразы болуп, ынжып, былжырап калабыз да. Эми ушуну чоңойтсок болот. Биздин чоң аталар алардын аталарынын жашоо образы менен биздин образды. Эми ошол ким кыйынчылыкты көтөрө алат, ким үй бүлөнүн түйшүгүн дагы көтөрө алат, ким жоопкерчиликти дагы күчтүүрөөк кабыл ала алат, ким мекен астында жанын берип коюудан дагы кайтпай кандай бир касиетке жете алат? Албетте биздин аталарыбыз. Биз андай кыла албайбыз. Эмнеге? Биз баягы бөдөнөнүн балапанындай болуп калдык. Бөдөнө уясын төөнүн жүнүнөн курат экен. Бөдөнө ошол куштар. Ал төөнүн
жүнү өтө ысык болот экен. Жумшак мындай ичине кирип алып назик болуп жылуу болуп отурат. Ошонун ичинде жетилет экен. Кудум ошондой балапандай болуп, уяндын ичинде өзүбүздү ичат кылып, комфорт деген уябыздын ичине кирип алып туруп чыга албай жүрөбүз азыр. Тилекке каршы. Мындай материалдык денебизге тийгизген таасир экен да, бул мүнөздөрүбүзгө да таасир Мүнөзүбүзгө да таасир этет. Эркек кишини Кудай таалам ушундай жараткан. Эмне үчүн? Эркек киши канчалык жылуу жумшакта, жыргалчылыкта жүрсө, ошончолук мокок, ошончолук алсырайт. Кыйынчылыкта жүрсө, ошончолук курчуп, ошончолук коркпос болуп калат. Эмне үчүн андай кылган эркек кишини Аллах Таала? Себеби биздин милдетибиз үйдө отуруп бала багыш эмес да, тамак кылыш эмес да. Биздин милдетибиз сыртта чыгып согушуш, акча табыш, кыйынчылык, түйшүк, мүшкүлдөр менен күрөшүш, ар кандай коркутуу, үркүтүүлөргө артыңан түшүп, куугунтуктоолорго чыдаш, сени өлтүрүп коем, моуну айтпа десе да болбой, элдин саламаттыгы үчүн, мамлекеттүүлүктү сактап калыш үчүн же болбосо динибизди сактап калыш үчүн ошону айтыш да эркектин милдети. Аялдын милдети эмес. Согуш чыкса, Кудай сактасын, Аллах сактасын. Мамлекетибизге, мамлекеттүүлүгүбүзгө доо кетирген бир сырттан кол салуу болсо, аялдар согушка барбай койсо, Аллах сурабайт. Аллах Таала аялды эмнеге согушка барбадың дебейт. Бизди сурайт. Бизди ошондой кылып жараткан. Анан бизге ошону парз кылып койгон, ошондой иштерди. Аялды ошо мекенин коргой турган эркекке жардамчы кылып жаратты. Мен сага кызмат кылам, сага жардам берем, сага дем берем, сен бар мекенди корго. Сыяктуу. Элге жерге кызмат кыл, мамлекетке кызмат кыл. Жетимди тойгуз, ачканды тойгуз, үйү жокту үйлүү кыл, жана башка. Аллахтын акыйкатын, динин жай, тилди сакта, а мен сага жардам берем. Бирок азыркы жашоо наоборот, азыр мындай сыпайылыкка, толеранттуулукка үйрөтүп атат да. Бул ошондо карама каршы келип калабы? Бул туура эмеспи? Бул мындай жакшы, сылык сыпа, адептүү болуу деген нерсе азыр жаңылышпы ошондо? Өтө көп нерсени айткым келип атат. Сылык сыпайылык, жумшактык, назиктик аялга жарашат, эркекке жарашпайт. Албетте бул деген корс болуш керек, одоно болуш керек, бүт баарын кагып силкен болуш керек деген мааниге келбейт. Азыр көбүнчө эркектик, тестостерон, анан кийин баатырдык десе эле сыртка маани берип калдык да. Сакалы капкара болуп, монтип үндөрү жоон болуп турса, ошол эркектер баатырдай көрүнүп калды да. Же залга баргандар. Анан сакалы жок деле, арык болуп деле, жумшагыраак көрүнгөн сыртынан деле эркектер бар, мамлекет үчүн жанын берип койгон кайтпаган. Формалисттик бир доордо жашап атабыз, сыртка карап маани беребиз. Жок, ал эркектик жүрөктө болот, ичте болот, духта болот. Азыркы күндө бизди жумшак бол деп тарбиялап атат. Мисалы, жок деп айтуу бул эркектик касиет. Бир нерсе сага ылайык келбейби, диниңе ылайык келбейби, жок дейсиң. Аялыңа деле жок дейсиң, бүт баарына жок дейсиң, эгер туура келбесе мамлекетиңе да. Этельред деген 990-жылдары Англияны башкарган король болгон. Этельред. Фамилиясы кандай экен? Бул кездери викингдер, башкача айтканда Европанын көчмөн бутпарастары деп койсок болот, язычниктер, көчмөн викингдер, баскынчылар. Дайыма барып, Англияга кол салып, жада калса Лондонго чейин кирип, талап тонуп, деңиздин жээгинде жашаган айыл шаарларды талкалап тонуп кетип турган. Өтө көп кинолор бар бул тууралуу. Викингдер англиялыктарга мындай бале болгон, проблема болгон. Этельред эмне кылган? Викингдерге каршы согушкандын ордуна кан төкпөй эле кой, бекер эле бөөдө адам өлүп кетпесин деп, аларга эмне төлөгөн? Салык төлөп берген, акча берген. 4,5 миң килограмм же болбосо 4,5 тонна күмүш берген. О күмүштү алып бизге тийишпе деген. Ал викинг, ал көчмөн, ал жинди болуптур деп кеткен дагы. Токто, могу дагы күмүш бар экен, дагы барабыз дейт. Дагы кол салган. Андан кийин канча бир 10-15 тонна күмүш берген. Кайра кол салган. 4,5 тонна күмүш бергенден кийин 3-4 жолу кол салган викингдер. 4,5 миң тонна алтын күмүш бергенден кийин 4-5 жолу кол салган. Жыйынтыгында 25 тонна күмүш берген. Анда дагы болбой калган, эң аягында келип туруп, тигини качып кеткен, Этельред. Англияны басып алып, Англияны викингдер башкарып койгон. Не деди? Ыңгайлуу, жумшак, сылык болуп викингке. Ошенткендиги үчүн викинг мамлекетин басып алды. Азыркы күндө биз дагы Этельред болуп баратабыз. Эмне? Биздин өзүбүздүн позициябыз бар, өзүбүздүн мүдөбүз бар, өзүбүздүн максатыбыз бар. Мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн деген бир көздөгөн пландарыбыз бар да. Ал пландарды
Кээ өлкөлөр келип тепселеп жок мага көңүл бур, мисалы жөнөкөйлүү үй бүлөлүк жашоо бизге сырттан кийлигише баштады. Не биз капа болуп калбасын дейбиз, көңүл ооруп калбасын дейбиз, конфликт чыкпасын дейбиз дагы тигиге баш ийип коебуз, хоп деп коебуз, айтканын кылып коебуз. Башкача айтканда жок дей албастык. Кудум этелер сыяктуу ошенткендин натыйжасында биз 4,5 тонна алтын бердик, 6 тонна бердик, 10 тонна бердик, этегинде 25 тонна бердик. Эмне болду? Көйгөй чечилген жок. 4,5 тонна алтын берген кездеги көйгөй 4 эсеге чоңойду көйгөй. Жыйынтыгында эмне болду? Таш талканы чыкты. Биздин империябыз башка бирөөнүн колуна өтүп кетти. Кандайча? Мисалы, жөнөкөй эле мисал, үй бүлөлүк эле, бир жөнөкөй үй бүлөлүк эле мисалдан берели, глобалдуу эмес. Аялың классташтары менен кафеге барып отурам деди. Эми жөнөтүп койсоң деле болот. Бирок сен жөнөткүң келбеди. Ичинде сага жакпаган бир көз карашты карманган, ажырашкан келиндер бар мисалы. Аялдарды эң көп бузган жанындагы ажырашкан бир подружкасы. Албетте бул сөзүм үчүн мага өтө көп таш ыргытылат, бирок капа болбосун айта берейин. Сенин аялыңды эң көп бузган, күйөөдөн ажыраган, күйөөдөн зордук зомбулук көрүп калган подружкасы. Аялың ошо менен сүйлөшүшүн каалабадың да, жок дедиң. Аялың не кылат? Капа болот, таарынат, андай мындай кылат. Биздин салтыбыз боюнча дагы, динибиз боюнча дагы сен уруксат бербесең, аялың барбаш керек. Сен уруксатыңсыз башка жака барбаш керек. Туура. Биз жашасак, динибиз менен, салтыбыз менен жашайбыз. Демократия менен принцип менен жашайм дегендер Америкага кетсин. Либерализм менен жашайм дегендер Европага кетсин. Сионизм менен жашайм дегендер өздөрү билет каяка кетишти. Биз эмне кылабыз? Пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, Куран айткандай, жана салтыбызга ылайыктуу жашаганга аракет кылабыз. Салтыбыз менен динибиз дээрлик бири-бирине карама-каршы келбейт, дайыма гармонияда. Ошол кезде сен аялыңдын көз жашынан коркуп, конфликттен качып, койчу эми деп туруп диалогко келейин деп көзүң карап, ичиңен каалабай турсаң дагы жөнөтүп койсоң, кийинки күнү дагы да көбүрөөк нерсе болот. Кийинки күнү дагы да көбүрөөк. Башкача айтканда, айтканын кыла берүү жыйынтыгында ажырашууга алып барат. Психологдор статистика алып айтышат. Мындай муздак холодный статистика бул. Бирөөнүн эмоциясы же эркектин айтып койгону эмес, психологдордун статистикасы. Аялынын ар бир айтканын кыла берген үй бүлөлөрдүн 80% ажырашат. Бул менин сөзүм эмес, тигинин сөзү эмес, бул психологдордун анализинин жыйынтыгы. Аялынын айтканын кыла берген үй бүлөнүн 80% бул ажырашып тынат. Дарий 1 деген болгон, биринчи Дарий. Перстердин эң күчтүү императорлорунан. Көтөрүлүш чыгарган аскерлердин колунан кылычтарын алат экен да, аялдын көйнөгүн кийгизип туруп базарга чыгарып коет экен. Башын алып салса болот беле? Болот эле. Денеси өлөт эле, бирок аскер деген дух менен кетет да ал. Намыс менен кетет. Ал андай кылган эмес, андан да жаманын кылган. Не кылган? Колунан Куран алып туруп, аялдын көйнөгүн кийгизип базарга чыгарып койгон. Ал эркек денеси бар, бирок руху өлгөн болду. Өмүр бою ала куралга кол тийгизе алган эмес экен. Эмне? Намысы чайналды, намысы тепселенди. Бүгүнкү күндө да көпчүлүк эркектердин ушундай бир куралы колунан алынды. Жок дей алган бир куралы. Же тигиндей бол, мындай бол деп баш каралган куралы колунан алынды көпчүлүгүнүн. Аялыңа мынандай кийин дейсиң сен. Тиги менен сүйлөшпө дейсиң. Аны жаман көргөн үчүн, сен өзүң залым болгонуң үчүн эмес, аны сен сүйгөнүң үчүн ошентип атасың. Сен каалабай атасың андай кийинишин, мындай болушун. Кээ бир үй бүлөлөрдү билем, мисалы, аялынын сүрөтүн Инстаграмга коюшун каалабайт күйөөсү. Ошонун айынан аябай чоң жаңжал чыгат. Эми күйөөңдү рас ушунчолук сүйсөң, ушунчолук жакшы аял болсоң, күйөөң айтканын кылып, Инстаграмга сүрөтүн койбой эле кой да. Мисал катары айттым. Натыйжада эркек башкара алуу жөндөмүн, бирөө кол алдындагыларга сөзүн өткөзө алуу өкүмүн колунан алдыргандыгы үчүн эркектиктен чыкты. Кудум жанагы аялдын көйнөгүн кийген аскер сыяктуу. Ал эркек не болот? Табигый түрдө айтканын аткарбады кол алдындагылар. Колунда иштегени, балдары же аялдары айтканын кылбады. Эркек не болду? Табигый түрдө сынды. Анын тестостерону түшөт, көрөгөчтүгү түшөт. Натыйжада ал ошентип отуруп 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдык мөөнөттөн кийин ал эркектин денеси сөөгү эле калат, ичиндеги жанагы негизги функциясы иштебей калат, эркектик деген функциясы.
андай эркектер көп коомду басып алыш оңой, андай эркектер көп коомдун ичине бузгулуктарды киргизип бериш оңой, андай эркектер аз болгон коомду бөлүп алыш дагы оңой. Мамлекетти мамлекет кылып турган бул ыйбалуу, уяттуу аялдар жана өкүмүн өткөзө алган, жок дегенде жок, бар дегенде бар болдура алган эркектердин баары болушу. Эгерде аялың айттың да сен мына көйнөктү кийип эле койчу, денеңе чыпташып турат, дене мүчөң билинип калды. Сен эркексиң, билесиң да. Же ар жактан күн тийгенде денеси тулкубай билинип калган көйнөктөр бар го. Эми эркекпиз, эркектер мени өтө жакшы түшүнүп атат. Көчөдө кетип атсаң, бир жолуксаң кыз кетип атат. Же жолугу жок деле кыз кетип атат, аял кетти. Бирөөнүн аялы. Ар жактан күн тийди эле, дене мүчөсү бүт билинип калды. Силуэт болуп. Аялдын денеси назик, сулуу жаратылган. Аны тиктеп таасирленет эркек. Аялың да ошондой көйнөк кийип алганын көрдүң. Мындай тюлга окшош баягы жука көйнөк барбы? Кээ бир акылдуу аялдар ичинен дагы бир көйнөк кийет да, ошондой болбосун деп. Анан аны көргөндө эркектер кандай ойго кетишин сен жакшы билесиң. Себеби сен эркексиң. Аялың айттың, могу көйнөктү кийбе, денең билинип калды, же ичине бир нерсе ки десең, сени азыркы пропаганда, азыркы маркетинг не дейт сени? Токсичный дейт. Өзүнө ишенбеген эркек дейт, зөөкүр эркек дейт, залым эркек дейт, тиран деп аташат мисалы. Сен эмне үчүн андай деп атасың? Сен аялыңды башка эркектер шахват менен тиктесин каалабай атасың. Элестетем. Сен аялыңды башка бирөө тиктеп, көкүрөктөрүн, дене мүчөлөрүн тиктеп, жанагындай чагылган кезде же чыпташкан кезде, анан кечинде үйүнө барып ошол картинаны элестетип алып, нелерди кылганын сен жакшы билесиң. Мен да жакшы билем, эркектер бүт жакшы билет. Аял киши аны түшүнө албайт. Тилекке каршы, сезим менен. Аял киши оюнда не дейт? Бул мени эптеп башкаргысы келип атат, бул зөөкүр болуп атат, бул өзүнө ишенбей атат, тигиндей мындай деп туруп сөз көбөйүп кетет. Эркек ошол сөздүн көбөйүп кетишинен качып туруп, анан кийин унчукпай коюп атат. Ал жерде аялынын антип башкаруусу эркектин залымдыгы, зөөкүрлүгү же караңгылыгы эмес, башка эркектердин кандай болгондугу, аялынын сүйгөндүгү жана аялынын аягандыгы. Башта айтып кеттиңиз, көп нерсени динден алабыз деп, же биз мусулмандар. Ошо динибиз бул тууралуу эмне дейт? Мындай жумшак болгула, сыпайы болгула, адептүү болгула дейби, же бир ачуулангыла деп айтабы? Ачуулануунун бир даражасы бар. Биринчиден, жалпы алып караганда азыркы кезде глобалдык деңгээлде диндердин ортосундагы диалог деген бир пропаганда бар. Диндердин арасындагы диалог. Христиан, иудей, мусулмандар диалогты болойлу деген бир маани келет. Бул диалог деген сөздүн синонимы ислам дини зөөкүр дин, ислам дини терроризмге, экстремизмге тарбиялайт. Ошону болтурбайлы деген дагы мааниге келет. Ислам деген сөздүн өз мааниси тынчтык болуп атпайбы? Карасаң эмне дешет? Толеранттуулукту аябай көп айтышат. Диндердин ортосунда диалог болуш керек, толеранттуу болушубуз керек дейт. Христианбы, иудейби, ага сен зомбулук көрсөтпө, зөөкүрлүк көрсөтпө дейт. Динибиз ошону айтабы? Ооба айтат. Бирок ал дегени ага аны менен толеранттуу бол, ага жумшак бол, ага зордук зомбулук көрсөтпө менен эле бүтпөйт. Ага зордук зомбулук көрсөтпө, анын укугун корго керек болсо. Бирок Аллахтын жалгызын ага тааныт, пайгамбар саллаллаху алейхи ага тааныт. Ага баш ийип, анын ал капоо болбосун деп өзүңдүн диниңди жашабай койбо. Диниңди жаша. Аллах айтканда кандай болсо ошондой жаша. Керек болсо тигиге дагы айт. Тигиге пропаганда кыл диниңди, үйрөт. Бирок жумшактык, сылыктык менен албетте. Жумшактык, сылыктык менен мындай коркуу, чегинүү экөө айкалышып кеткендей. Башка нерселер. Башка. Көрсөтүп атыптыр да демек азыр. Ооба. Мисалы, менин эң жүрөгүмдө ийген маселе Газа маселеси. 60 миң, 70 миңдей киши өлдү. Анын 20 миң, 30 миңи жаш бала. Элестет, жаш бала. Ушул жерде сен толеранттуулук кыласыңбы? Диндер арасы диалог кыласыңбы? Эмне кыласың бу жерде? Иудейлер биздин балдарыбызды өлтүрүп атат деп ачык айтасың. Бул туура эмес дейсиң. Албетте барып көчөдө бир жөөт кетип атса аны өлтүрүп салбайсың, сабап салбайсың. Ал өзүнүн укуктук нормалары бар, албетте укуктук мамлекетте жашап атабыз. Бирок аны коркпостон айтасың сен. Хикмат кылуу таксыр деп унчукпай отура бербейсиң. Бойкотпу, бойкот айт эркекче. Коркпо. Элестет. Сенин балаңды бирөө өлтүрүп койду. Ошонун дүкөнүнөн соода кыласыңбы? Аллах сактасын, сен аялыңды, апаңды зордуктап кетти, ошонун товарын алып, акчаңды ошого карматасыңбы?
Диалог, толеранттуулук дегенде көбүнчө ушуларды айтып атат да. Диний сабырдуулук деген бир термин чыкты азыр. Ансыз деле ислам дини сабырдуулукка тарбиялайт. Аялың эң жеп атабы, сабыр кылып койгула. Бирок баш ийип ал деген эмес бул. Сабыр кылуу, чыдоо деген ага баш ийип анын айтканын кыла бер деген эмес. Сабырдуулук деген бул сенин укугуң тепсеп атса дагы сени кордосо да унчукпай отура бер деген эмес. Сабырдуулук бул өзүң мусулман бир тууганың сага акыйкатсыздык кылды, ошого сабыр кыласың. Бизде эмне? Өзүң мусулман бир тууганың сага бир сын айтты, бир пикирлерди айтты. Эмне заматта ошону талкалайсың, заматта тияка жазасың, бияка жазасың, сатасың. Сен неге биздин устаз жөнүндө жаман сөз айтасың? Сен ал устаз деп эсептеген ал адам, сен ал устаз деп эсептеген адам Кудай сактасын эмне иштерди кылып жүрөт? Динге терс иштерди кылып жүрөт. Ошону айтканың үчүн эмне кылат? Заматта сенин үстүңөн жазышат, сени тияка беришет, бияка беришет, могу мынтип атат, талкалагыла, жок кылгыла дейт. А тиякта жөөт сенин бир тууган мусулмандарын кырып атат, өлтүрүп атат. Эмне дейт? Сабыр кылабыз, таксырлар, сабыр кылабыз. Бул сабырдуулук эмес, бул коркоктук, бул экижүздүүлүк, бул саткындык. Диндер арасы диалог деген нерсе өзү туура эмес. Неге? Себеби христиан эмне деп атат? 3 Кудай бар деп атат. Пайгамбар болсо ал пайгамбар эмес деп атат. Анан диалог болбойт атат, карама каршылык болуп атат. А мусулман айтат, Аллах жалгыз деп атат. Иса алейхиссалам, Муса алейхиссалам да пайгамбар деп атат. Бирок эң акыркы пайгамбар биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп атабыз. Куран акыйкат деп атабыз. Иудей да христиан эмне деп атат? Мухаммед пайгамбар эмес, Куран бул Библиядан, Инжилден көчүрүлүп алынган деп атат. Кантип диалог болсун? Бизде 2 жыл мурун Ордо деген платформа ачышты, диндер арасы диалог деп. Ошол жерге Кыргызстандын бүт попторун чакырып алып, февраль айында 2 жыл мурун. Бүт попторду чакырып алып, ошол жерде диалог болуш керек деп бирге отуруп чай ичти биздин молдогерлер. Ордо платформасы. Азыр эми позициясын кичине өзгөртүп, үй бүлөлүк баалуулук андай мындай да өзгөртүштүр. Бирок диалог Аврасия деген эл аралык платформа бар болчу, диндердин ортосунда диалог болуш керек деген. Ошонун кичинекей көчүрмөсү бул. Бул мындайча экен да, диндер арасы бир туугандык, жакындашуу, туугандык мамилени дагы да күчтөндүрөлү деген Андай мааниге нерсе келип жок. калат экен. Мусулмандардын арасында диалог бар. Жамааттардын ортосунда диалог бар, мазхабтардын ортосунда диалог бар. Диндердин ортосунда диалог жок. Диалог жок дегени бул аларды кордосо болот деген мааниге келбейт. Диний жактан бирибиз пикирибиз келишпейт. Бирок ал дегени тигини уруп токмоктосоң, сен христиансыңды уруп токмоктосоң, Аллахтын алдында күнөөгө батасың. Чегин билиш керек да. Булар сырты кооздолгон уунун упаковкалары. Уунун упаковкалары. Кара. Азыркы күндө Европа, Америка өнүктү. Экономикалык жактан дүркүрөө өнүктү, технология жаатта өнүктү, аскердик жактан да өтө өнүктү. Эмне үчүн сен Европа өнүгүп, дүркүрөө өсүп турган кезде диндер ортосунда диалогта айтып баштадың? Эмне үчүн? Кылымдар бою эч бир аалым диндердин ортосунда диалог болуш керек дебеди эле. Христиандар менен ынтымак мамиледе бололу, буларга динди жайбай эле коелу деп жада калса азандардан Мухаммад Расулла деген сөздү алып салган окуялар тарыхта бир да катталбады. Дал ушул Европа дүркүрөө өскөн кезде, аскердик жактан өнүккөн кезде диалог болсун деп баштадың сен. Неге? Корккондун белгиси, кошоматчылыктын белгиси катары көрсөтүлүп калат. Андан дагы нарыраак барган бир маселелер бар бул. Кыскасы эми ал жака кирбейбиз. Азыр ошону айтсам азыр дагы башталат. Каалагандарын кылсын, мага баары мен Алла ыраазылыгы үчүн акыйкатты айтканга аракет кылам колдон келишинче. Өзүңдүкүн эч качан бербейсиң сен. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах болду, бүтү айтасың. Бирок христиан кошунаң барбы? Жардам бересиң албетте. Ал муктажбы? Жардам берип коесуң. Ооба. Бирок аны уруп токмоктобойсуң, аны бирөө келип сабаса, токто, бул болбойт, динибизге туура келбейт деп айтасың. Бирок ээрчип да кетпейсиң. Өзүңдүкүн карманасың. Кыргызсыңбы? Кыргызча сүйлөйсүң. Коркпостон намазыңды окуйсуң. Башка бирөөлөрдү чочутуп албайлы деп намазын каза кылгандар бар. Башка бирөөлөр чочутуп албайлы деп хиджаб кийбегендер бар. Хиджабсыздык. Бул диалог эмес, бул саткындык. Ушуну хиджаб парз болгон, биз салынышыбыз керек. Намаз парз, биз окуйбуз, уялбайбыз. Дей алыш үчүн эркектик дух керек. Мен намаз окусам ал бир аз ыңгайсыз болуп кетет деп намазын окубай койгондор дагы кездешет экен. Бар. Бул коркоктук, бул ошол эркектик жалпы бир жамааттык тестостерондон түшүп кеткендиги десек болот. Аллах ыраазы болсун. Анда ошол үй бүлөлүк маселелер тууралуу дагы учкай айтып кеттиңиз да, ошолорго келсек.
пайгамбарыбыз үй бүлөсүнө кандай мамиле кылган, аялдарына кандай мамиле кылган, бул жерде эркектин позициясы орду кандай болушу керек, пайгамбарыбыз кандай кылган, ошол тууралуу кеп кылсак. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашообуздун ар кайсы кырдаалында, багытында бизге жол башчы болот, өрнөк болот. Батыштын бир психологу же философу бизге өрнөк боло албайт. Биринчи пайгамбарыбыз өрнөк болот. Бирок ушул жерден дагы кармап туруп бир оюн бар да, диндин ичинде, дини ислам дини тилекке каршы. Айрым биздин дамлаларыбыз, молдокелерибиз кечке эле немени айтып берет. Пайгамбарыбыз аялдарына жакшы мамиле кылган, пайгамбарыбыз үйүндө керек болсо жыртык кийимин тигип алган, үй жыйнаган, тамак кылган. Аялыңа тамак кылышып кой, бул сүннөт дейт. Туурабы? Туура. Бирок ушундай бир пропаганда бар. Кудум эле пайгамбарыбыз келген дагы пайгамбар болуп келгенден ушу аялдарына тамак кылышып, бала карашып, кийимин тигип, эчки сабып эле жүрө бергендей да. Жашообуз аялдар менен өткөн. Жашообуз аялдар менен эмес, жашообуз аялдарына жардам берүү менен өткөн. Дей пропаганда бар. Албетте бул туура эмес. Пайгамбарыбыз ооба, саллаллаху алейхи вассалам, аялдарына тамак аш кылганда жардамдашкан. Бирок аялдарына жардамдашып эле жүрө берген эмес. Ошол аялын көңүлүн алыш үчүн аялына тамак кылып атканда жардамдашып койгон пайгамбардын 12 аялы болгон. Аны дагы айт. Бир аялы Айша энебиз кыз болгон 18 жашар. Бир 16-18 ошо экөөнүн ортосунда. Ошол аялдардын көңүлүн алам деп, аялдарын капа кылбайм деп үй иштеринде жардамдашкан пайгамбар 12 аялын бир үйгө, бир бөлмөгө чогултуп алып сүйлөшкөн, аларга сабак кылган, дарс өткөн, аларды күлдүрүп көңүлүн көтөргөн. Ал жагын дагы айт. Бул деле пайгамбардын жашоосунан. Эмне үчүн бизге жаккан жагын айтып туруп, жакпаган жагын секин бекитип коебуз? Куранда аят бар ушундай мааниде. Эмне силер диндин өзүңөргө жаккан жагын алып, жакпаган жагын коюп коесуңарбы дейт. Көбүнчө эжекей карындаштарыбыз Алла ыраазы үчүн эми сезимтал болгон үчүн неме кылып атат. Пайгамбарыбыз деле аялдарына жардамдашкан, силер деле жардамдашып койбойсуңарбы дейт. Десе бияктан эркектер чыгат, Куранда 4 аял алганга уруксат берилген, Аллах Таала уруксат берген дейт. Не биз эркектер өзүнүн нафсибизге жаккан жагын алып атабыз, аялдар өздөрүнүн нафсына жаккан жагын алып атат. Бул баягы эркектик жактан алып барай турган болсок, ошол аялдын көңүлүн алыш үчүн жардамдашкан пайгамбарыбыз 12 аял алган. Айтылат го жанагы бир кичинекей баланын чымчыгы өлүп калса жаназасына барган ушунчалык жумшак, сылык пайгамбар болгон деп. Ооба, пайгамбар жумшак болгон. Бирок ошол жумшак пайгамбар жумшактык менен эле өтүп кеткен эмес. Жөөттү Мадинадан кууп чыккан. Мадинада 10 000 эл болсо, анын 3 000 2 000 3 000 жөөт болгон. Мадинадагы бүт майлуу жерлер, базарлар, конуу абактары, соода саттык жакшы, киреше жакшы келген жерлердин бүт баары жөөттөрдүн колунда болгон. Жөөттөр ал жерди кантип алган? Арабтар бири менен уруштуруп койгон да, ошол жерлерди ээлеп алган. Бану Курайза, Бану Надур уруулары. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген дагы эмне кылган? Бойкот кылган. Вот эркек пайгамбарыбыз болгон. Бойкот кылган. Биздикидей болуп, хикмат кылайлы, таксир бойкот жөнүндө айтпай эле коелу деген эмес пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз эмне болгон ошондо? Аз болгон, күчү аз болгон пайгамбарыбыз. Бирок эмне кылган? Сахабалар менен болуп бойкот кылабыз деген, бойкот кылган. Базар окуясы мисалы, терең кирбей эле коелу. Анан кийин эмне кылган? Ошондой сылык жумшак пайгамбар жөөттү кууп чыккан. Анда азыркыдай биздин көз караш менен болсо, пайгамбарыбыз Мадинага барып жөөттөрдү кууп чыкпай, булар менен толеранттуу мамиледе болойлу, диндер ортосунда диалог болсун дейт эле да. Саткындык бул. Акыретте жооп беришет ошолор. Баарыбыз жооп беребиз. Кылган күнөөлөрүбүз үчүн жооп беребиз. Кылбагандарыбыз үчүн дагы жооп беребиз. Колубуздан келип туруп кылбаганыбыз үчүн дагы жооп беребиз. Демек, азыркы күндө ушундай пропаганда бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах сактасын, бул сөздү колдонгонум үчүн Аллах өзү кечирсин, феминист катары таанытып атышат азыр пайгамбарыбызды. Пайгамбарыбыздын өтө чексиз океан сыяктуу болгон пайгамбарыбыздын өмүрүнүн кээ биркилерге ылайыктуу келген жагын гана таанытып атышат, биягын жаап бекитип коюп атышат. Ошон үчүн биз пайгамбарыбызды туура таанышыбыз керек. Пайгамбарыбыз эмне болду? 12 аял алды. Алдыбы? Алды. Аллах уруксат берди. Айтыш керек. Анан азыр могу Инстаграмда дагы Өзбек ажынын жана айткан сөзү өтө мындай популярдуу болуп кетти го. Көрүлө баштады. Эркек аялдын ортосундагы мамиле тууралуучу. Аял киши эркегин катуу сүйүш керек болсо ата энесинен дагы катуураак жакшы көрүш керек. Эркек киши
анчалык жакшы көрбөш керек деген ойду айтты да. Сиз бул ойго көз карашыңыз кандай? Өзбек ажыдан Алла ыраазы болсун. Анча мынча молдо, анча мынча менмин деген жанагы баатыр, күчтүү балбандар айта албаган сөздү айтып коет. Өзбек ажыдан Алла ыраазы болсун. Элдин баары сөгүп атабы комменттерде. Эжелерин. Көпчүлүгү Ошо ушундай. аялдардын баары сөккөн ошол өзбек ажы өтө көп аялды үйлүү кылган. Анча мынча феминисттер аялдын укугу деп ыйлактаган ана катымпоз эркектер, анча мынча ошо феминист эжелер кылбаганды 10 эсе 20 эсе кылып туруп өзбек ажы кылып койгон. Ошол Так санын билбейм, өтө көп аялды, жесир аялды үйлүү кылган, үй алып берген. Ага жүгүрүп, буга жүгүрүп аттыр, үйлүү кылып берген. Аны бир Аллах билет, бир өзү билет. Өтө көп аялга көмүр төктүрүп, өтө көп аялдын үйлөрүнө продуктыларды, азык түлүктөрдү таратып берген. Адепсиздик да. Ошондой аялдардын укугун коргогон бир эркек, эркектин аялдын милдетин айтып койсо, бүт баары сөгүп атат. Тарбия көрбөгөндүк. Ошол аялдарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз капа болбосун. Араларында жоолукчандары да бар, мен кээде байкап калам. Тарбия көрүшкөн эмес. Ошо аксакал кыргызда качан аксакалды ушинтип сөкчү эле. Ал эмне деп атат? Аялын сүйбөш керек дегени, аялын гана сүйүп албаш керек деп атат. Биринчи биз кимди сүйөбүз? Аллахты сүйөбүз. Бул дүйнөдөгү өтүүчү эмнени көп сүйсөң, ошо сенин башыңа бале болот. Аялыңды сүйдүңбү? Аялың сага бале болот. Кимди көп сүйсөң, ошол сенин кудайың. Фараондордун доору өттү, алхамдулилля деп мактанып атабыз. Жок, азыркы күндө фараондорубуз, буттарыбыз көп. Пайгамбарыбыз төрөлгөндө Меккедеги буттар талкаланды го. Пайгамбарыбыз келгенде эле ла деп баштады го. Ла илаха иллаллах, жок деп. Могу буттардын бут баары жок. Азыркы күндө эмне кылабыз? Бир Аллага сыйынабыз деп ооз менен айтабыз, бирок жүрөк менен өтө көп биз ширк кылабыз. Көп буттарыбыз бар биздин. Идолдорубуз бар. Ошо идолдордун эң чоңу аялдарыбыз. Мечитке барышың керек, же даватка барышың керек, же диний жактан кызмат кылышың керек, садака кылышың керек. Не болду? Аялың капа болуп калбасын, аялыңа жардам берейин деп атып, ошону кылбай коесуң. Ооба, эркектин милдети аялды камсыздаш керек, балдарды камсыздаш керек. Бирок андан мурунку бир нерсе бар. Өзүнүн милдет, үй бүлөлүк милдетин аткарып койт. Андан башка нерсе бар. Динибиз аялыңа бренд көйнөк алып бер дебейт. Аялыңа көйнөк алып бер дейт. Динибиз аялыңа особняк куруп бер дебейт. Аялыңа үй менен камсыз кыл дейт. Балким ал ижара болот, балким ал өзүнүкү болот. Динибиз аялыңа күндө суши алып бер, күндө пицца алып бер, же баягы эмне эле макарон салып бер күнүгө дебейт. Динибиз эмне дейт? Аялыңды адал тамак менен азыктандырып бак дейт. Мен бүгүн эле окуп калдым окшойт. Мурункуга салыштырмалуу жылдан жылга ажырашуулардын пайызы жогорулап атыптыр да. Мунун себеби дагы комфорт. Эркек комфортко кирип туруп алсыз болду, мокок болду. Комфорт бул аялдарга жакшы. Аял канчалык көп комфорттун ичинде болсо, ошончолук өзүн жакшы сезет. Эркек канчалык көп комфорттун ичинде болсо, ошончолук айныйт. Ажырашуунун көптөгөн себептеринин бирөөсү жок дей албаган эркектер. Аял киши мындай экен да, Муса. Бул күйөөм айтканын кылса деп туруп сыртынан айтат экен, бирок ичинен эмне кылат экен? Мындай мени башкарса, мага доминировать этсе дейт экен да. Сыртка билдирбейт. Сыртка билдирбейт. Баягы эмне кылып атканын өзү билбейт деп баягы одоно бир сөз бар го. Сезимтал жаратыктар булар. Аллахтын сезимтал кулдары. Эркек киши аял кишиге жок деп өзүнүн позициясын коргоп, аял кишинин айтканын кылбай, эгер зыяны келсе, жок, андай болбойт, мындай болот деп койсо, ошол мезгилде таарынат, бирок кийин отуруп алып туруп огоюштур аялга жагат. Өзүнүн позициясын бербеген, айтканынан кайтпаган эркектерди аялдар жактырат, жакшы көрөт, сүйөт керек болсо. Бою 1.90, төштөрү мындай, сакалдары капкара, үндөрү жоон болгон эркектер бирок өзүнүн позициясын коргой албаса, аялдын назарында ал өтө бир мындай төмөн бир эркектей көрүнөт. Арыгыраак болушу мүмкүн, же бир мындай назикирээк көрүнүшү мүмкүн сыртынан, бирок позициясын бербей туруп койгон, балким чач түшүп калган ошондой эркекти, эми сырткы көрүнүшү красавчик болбогон, курсагы чыгып кеткен, бирок позициясын бербеген, сөзүнө турган эркекти аял сүйүп өлүп калат. Анда мындай деген ой келип кетет экен да. Ошо үй бүлөдө ушунчалык кыйынчылыктар келип атат. Анда үйлөнбөй койсокчу, аялдар эрге тийбей койсочу, ошондой бир жашоо болобу негизи? Ал дагы табиятка терс. Эркекте
үйлөнчү аялды турмушка чыкчу кылып жараткан Аллах. Бирок Аллах Таала бизге милдеттерди койгон. Аялга милдет койгон, эркекке милдет койгон. Бул менин оюман чыгарган эмес, бул Куранда, хадисте айтылган өкүмдөр, мыйзамдар. Эркекти Аллах не деп жаратты? Аялыңды кара, балдарыңды кара, каржыла деди. Жоопкерчилик. Бирок Аллах Таала не дебеди? Аялыңды, балдарыңды, үй бүлөңдү каржылап эле жүрө бер деген жок. Каржыла деди. Бирок анын жанында көп милдеттерди койду. Биздин мойнубуздагы важиппи? Важип үй бүлөнү каржылоо, кароо. Бирок биздин бир эле важибыбыз бар, ал үй бүлөнү кароо бултур эмес. Бул милдеттерибиздин бирөөсү. Жана айтып өттүк аны кандай кылыш керек. Мисалы, бренд көйнөк эмес, көйнөк деди да айтып өттүк. Үйлөнгөндөн кийин көпчүлүк жүрөгүндө жалыны, көзүндө бир оту бар эркектердин көбү ошо бир аялга, эки балага кул болуп өмүр өтүп кетет. Экинчиден, эркек киши үйлөнгөндөн кийин аялдын даамын татат, үй бүлөлүк жашоонун даамын таткандан кийин комфортко кирип алгандан кийин чыккысы келип ошол жерде өлүп атат. Бул жерден кандай маани келет? Демек, үй бүлөлүк жашоо бул ошо үй бүлөгө эле кызмат кылып өтүп кетүү дегендик эмес. Азыркы күндө көпчүлүк тренд болгон. Буну жалпы дүйнөлүк пропаганда, романдар менен, кинолор менен, медиа аркылуу пропаганда кылды. Эртең менен чыгып ишиңе барасың, иштейсиң, кечинде келесиң, уктайсың. Айдын аягында айлыгың тиет, ага үй бүлөңдү каржылайсың. Бүттү. Андай эмес. Бул эркектик эмес. Аялдар деле кылып коет. Аллах не кылды бизге? Анын жанында милдеттерди койду. Жихад кылуу, идеологиялык согушта жүрүү сыяктуу өтө көп мисалы. Эми аны санап өтүрүштүн кереги жок. Эркек элдики, аял эрдики. Сон мисал, сон макал экен. Аллах Таала не деди? Шеидтер жөнүндө аят бар, аларды өлдү деп эле дейт. Шеидтик не? Эң биринчи согушта мекенин коргой өлгөндөргө. Башкача айтканда эркекке. Мисалы, аялды, жана өзбек азын сөзүн айтпадым, сүйүү албетте болот. Бирок ошо жанагы өзүнүн кезектери бар. Аллахты сүйөсүң, ата энеңди сүйөсүң, анан кийин жеңелерди сүйөсүң дегендей. Англиянын Эдвард 8-ci Эдвард деген немеси болгон. Принцтери. 1936 же 38-жылдарда атасы өлөт, ордуна Эдвард отурушу керек болот, король болот. Бирок Эдвард сволочь америкалык бир нерсе Симпсон деген аялды сүйүп калат. Ал аял күйөөдөн ажыраган болот. Королдук үй бүлө боюнча, үй бүлөнүн уставы, мыйзамы боюнча күйөөдөн ажыраган аялга үйлөнүүгө катуу тыюу салынган болчу. Кызга үйлөнүшү керек болчу король. Башкача айтканда, королеваларга азыр кол тийгизгенге болбойт да. Королеванын алдында руку сажда кылыш керек болсо. Алар королеваларын ошондой неме кылган да. Протокол боюнча. Протокол боюнча, өздөрүнүн мыйзамы боюнча. Аял кишиге кол тийгизүү бул өлүмгө тете эсептелет аларда. Негизи бизде деле ислам дининде деле ошондой. Анан башка бир эркек колун тийгизген, күйөөгө тийип ажырашкан бир аялга, жесир аялга тиги Эдвард үйлөнөм деп чыгат. Анын алдында тандоо болот. Же король болуп туруп өлкөңдү башкарасың, же бир кыздын артынан, бир аялдын артынан кетесиң. Эдвард не кылды? Тигини тандады, аялды. Королдук тактыдан баш тартып туруп, ошол күйөөдөн ажыраган аялга үйлөнүп кетти артынан. Бул жерде ушул окуя тууралуу өтө көптөгөн кинолор тартылды, сериалдар тартылды, романдар жазылды. Башкача айтканда, ошол нерсени романтизация кылды. Мына сүйүү карачы деп туруп. Башы жок, ал жерде сен бир аялдын артынан сен мамлекеттик башкаруудан баш тартып атасың. Ал такты даража эмес, ал жерде сен болушуң керек, ал жерде сен мамлекетти башкарышың керек. 38-жылдар бул экинчи дүйнөлүк согуш чыга турган бир мезгил. Оор мезгил. Не болду натыйжада? Эдвард тактыдан баш тартты дагы тигинин артынан кетип калды эле. Анын ордуна иниси келди. Иниси сүйлөй алган эмес, кекеч болгон. Төт деп сүйлөй албай кыйналган. Элдин алдына чыгып туруп, баягы ант берүү аземинде сүйлөй албай кирип кетип калган. Король үчүн бул өтө позор болгон, өтө уят нерсе болгон. Король говорит деген кино бар. Ошону бир көрүп койгула. Көрдүңбү эле сен? Жок. Король говорит деген баягы дикция, артикуляцияны ошол жерде бир аз көрсөткөн. Бирок жанагы окуяны да көрсөтүп кеткен. Ошол сүйлөй албаган кекеч король болгон. Уккан экен. Аябай кыйналган. Ошол жерден кара эми. Бир аялдын артынан
өтө чоң мүдөөнү, мамлекетти башкарууну кылымдар бою келаткан өздөрүнүн династиясынын бир немесин таштап кетип калды. А буну эмне деп атат? Романтизация кылып атат. Мен жанагы буга карама каршы келген бир окуя эсиме келип кетти да. Фатих Султандын шейхине барган кезде шейх айтат го, бул биздин жана диндин рахатын алып, мамлекеттик иштерди таштап койбош үчүн киргизбей коет. Керек болсо ошол диндик рахат үчүн таштап койбош үчүн мамлекеттик башкарууну өйдө Ооба. көрүп кылып атат да. Бул жерде бир аялдын артынан түшүп мамлекетин, элини, жерини таштап кетип атат да. Айырмасын кандай карап кош. Демек, Тиги шейх Фатих менин алдыма келсе мен баян кылсам дейт, ооба, ал диндин рахатына батып мамлекет калып кетпесин дейт. ооба. Ибадаттын рахат. А тиги болсо аялдын артынан ээрчип кетип калып атат. Аялдын рахатын алып кетип калып атат. Азыркы күндө биз деле Эдвард болуп калдык. Аялдарыбызды ашыкча сүйүп калдык. Алла разы болсун, сүйүш керек, сыйлаш керек. Балдарыбызды ашыкча сүйүп калдык. Эмне кылдык? Диндин мээнети, мамлекетке кызмат, мүдөө, кайрымдуулук дегенди токтотуп коюп ошонун артынан кетип калдык. Биздин жашообуз ошол үй бүлөлүк жашоодон гана турган сыяктуу бир абалга келип калыптырбыз да. Демек, баарыбыз аздыр көптүр Эдвардпыз. Эдвард 8. Ошол эле кезде Осман дөөлөтүнүн 600 жыл дүйнөнү титиретип турушунун себептеринин бирөөсү болгон янычарлар. Спец бөлүк, спец отряд. Атайын бөлүк, күчтүү бир армия. Бөрү, Ошол Спецназ, Скорпион деген сыяктуу. Ошол сыяктуу. Янычарынын эң чоң өзгөчөлүгүнүн бирөөсү алар янычарынын аскерлери үйлөнгөн эмес, үй бүлө курушкан эмес. Эмне үчүн? Себеби үй бүлөсү бар адам мамлекет үчүн жанын берип кое албайт. Кайтып ийет. Аялын, бала чакасын ойлоп. Үй бүлөсү бар эркек иштеш керек. А янычарлар эмне кылган? Түнү күнү ошо янычарлардын немесинде болгон, казармасында. Түнү күнү машыккан, түнү күнү согуштук стратегияны ойлонгон, жанга жакын нерселерден алыс болгон, дайыма курч, дайыма мындай трендте болгон. Согуш келгенде дароо чыккандагы жанын берип койгондон кайткан эмес. Башкача айтканда алар өздөрүн дөөлөткө арнаган, халифалыкка арнаган. Ал халифалык эмне кылган? Адилеттүүлүктү, бүтүндөй адилетсиздиктин өлкөсү болгон Европаларга жайып турган, тууну сайып турган. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген тууну башка жактарга, башка чөлкөмдөргө багындырып сайып турган. Ошол мүдөө менен жашашкан булар. Качан гана янычарларга үйлөнгөнгө уруксат берилгенде, биринчи кезде картаң янычарларга үйлөнгөнгө уруксат берилген, андан кийин акырын отуртуп бүт янычарларга үй бүлө курганга уруксат берген. Ошондо армия алсыраган. Аялын, бала чакасын ойлоп, аскердик машыгууну сырткары соода кылышкан, кол өнөрчүлүк кылышкан. Эмнеге аялын багам деп. Аялдарды үйдө отуруп айтканда, булар жакшы жашап атат, биз ушинтип жүрө беребизби деген бир нерселерди айткан балким. Байкуш жанагы баатыр анан ошо аялымды ыраазы кылам, балдарымды багам деп атып туруп аякка кирип кеткен. Натыйжада армия алсыраган. Акыр аягында 17-18 кылымдарда янычары армиясы бүтүндөй жоюлуп кеткен. Андан кийин 19-20 кылымдарда Осман дөөлөтү бүтүндөй кулаган. Мамлекеттин эң күчтүү бир буту болгон аскердик күч ошону талкалашкан. Куранда аят бар, балдарыңар фитна деген мааниде. Бул дегени бала жаман, балалуу болбош керек деген нерсе эмес. Ошо балаңы карайым деп атып, баламды багам деп атып, ашыкча ошонун артынан жүрүп туруп, бияктагы мүдөөлөрүңдү, улуу мүдөөлөрүңдү калтырып коесуң деген. Имам Бухари үйлөнгөн эмес, Имам Навави үйлөнгөн эмес. Өтө көп аалымдар ислам дининде үйлөнбөй өтүшкөн. Эмне үчүн? Имам Бухари өзүнүн Сахих аль-Бухарига арнаган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүн биздин доорго чейин жеткизүүгө арнаган. Балким Имам Бухари үйлөнүп алганда, бала чакалуу болгондо, же 2-3 аял алганда Сахих аль-Бухари Курандан билет эле китеп. Болот беле болбойт беле. Болмок эмеспи ооба. Сахих аль-Бухари бар болгондугу үчүн ислам дини кармалып турат бир даражада себепчи болуп. Курандын тафсирлери бир даражада булар. Эгер ал жок болсо, балким ислам дини бир даража алсырамак. Албетте Аллах Таала дагы башка бир кулдарын жөнөтөт. Бул адамдар себепчи катары. Жок, Имам Бухаринин дагы жанкечтилиги. Имам Навави үйлөнбөй өтүп кеткен. Жаш эле өтүп кеткен ал дагы. 40 жаштарда адашпасам. Рияз Солихинде жазып калтырды. Саид Ахмад Бадави. Бадавия тарикатынын түптөөчүсү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын урпагы. Не деген диндерге кызмат кылды. Ушул күндө Бадавия тарикаты бар.
Мысырда кабырын 1 жылда 5 миллион киши зыярат кылат экен. Бишри Хафи мисалы, Бадиюззаман мисалы, Ататүрк келип бүтүндөй диндикке тыюу салып, 1 миллион аалымдын башын алган Ататүрктүн партиясы. Ошондой динсиздикти жайып, аябагандай бир зулумдук кылып атканда, үйлөнүп бала чаканы багып отуруп албай динге кызмат кылды. 30 жыл түрмөдө отурду. 27 жолу уу берилди. Бирок болбой эле ошол динсиздикке каршы тапсирлерди жазып туруп, бир даражда куткарылышына себепчи болду. Эми үйлөнүп, Бадиюззаман үйлөнүп, бала чака менен жашап алганда ошол нерселер болмок эмеспи? Эми бул жерден бойдого чикерек дегенди пропаганда кылган жокмун. Туура түшүнүш керек. Баягы кээде бизде бир бияка буруп кетебиз да, ортолукту карманышыбыз керек. Үйлөнүш керек, турмушка чыгыш керек албетте. Бирок ошонун артынан жашап албаш керек. Биринчи кезекте Аллахтын ыраазылыгы турат. Аллах качан ыраазы болот? Ислам динин жайсаң, мамлекетиңе кызмат кылсаң. Мамлекеттүүлүк проблемасы бар азыр. Могу Түркүстан чөлкөмү, башкача айтканда Орто Азия чөлкөмүндө мамлекеттүүлүк көйгөйү бар. Ирандагы болуп аткан көйгөй эртең Түркүстанга келбей коет деп ким кепилдик бере алат? Биздин чыгыш тарабыбызды карасаң бир империя турат, түндүк жагыбызды карасаң бир империя турат, батыш түштүк тарабыбызды карасаң бир империя турат, Перстердин империясы. Өтө чоң 3 нерсенин океандын ар жагын айтпай эле коеюн. Крестүүлөрдүн империясы турат. Ошолордун ортосунда биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап, биримдикте болуп, алардын белин пропагандасына, алардын зулумдугуна сынбай, кайра аларды баш ийдире алыш үчүн эмне керек бизге? Эркек керек. Акылы күчтүү, руху күчтүү, анан кийин денеси күчтүү эркек керек. Азыркычылап аялдын койнунда жаткандар ал учурда эч кандай жардамы тийбей калат. Бир снаряд атылса, Аллах сактасын. Бир мылтык атылса, биз каяка качабыз? Аскердик штабка чуркайбызбы мени катта деп? Же башка мамлекетке качабызбы? Орусия сыяктуу. Мисалы, мен өзүм үчүн айтайынчы. Туруп бере аламбы, жаным берип бара аламбы? Же жок деп качамбы? Ушул жерден билинет да чыныгы эркектик. Демек бир мамлекеттин кармалып туруш үчүн ошондой бир жанкечтиник, курманчылыктарды талап кылат экен да. Тек гана жашоо деген, өмүр деген тек гана кичинекей бир үй бүлөдөн турбайт экен да. Ошолордун гана көзүн карап, ошолордон гана айланасына чыкпай коюу туура эмес экен. Мисалы азыркы күндө ошондой эркектин милдети үй бүлөсүн багыш деп молдокелерибиз аябай көп айтат. Себеби мында бир себеби бар да, 90-жылдары көп эркектер үй бүлөлөрүн карай албай, ажырашып, балдарын таштап коюп, ошондойлор көп болуп кеткендиги үчүн. Эми көп болгондо салыштырып көрүш керек, статистиканы чыгаш керек. Мисалы бир эркек, бир аял күйөөсү жакшы багып карап атса, соц тармакка чыкпайт экен да. Менин күйөөм багып атат, жакшы карап атат, Алла ыраазы болсун дебейт экен да. Күйөөсү таштап кетип калса, дарап айтып чыгат экен да. Башкаларга айтат экен, жаят экен. Ушундай экен да, баягы бузукулукту айтат экенбиз, бүт баары жымсалдап, бүт ордунда кетип атса, эч ким айтпайт экен. Деги эле күйөөсү жакшы карап, күйөөсү көңүлүн көтөрүп караган аял соц тармакка кирүүгө деле муктаждыгы жок экен. Күйөөсүнөн ыраазы болгон аялдар көбүнчө өзүнүн бактылуу жашоосунда жашап жүрө берет экен. Күйөөсүнөн нааразы болгон, күйөөсүн жактырбаган, ошолордун баарысы анан кийин нааразы болуп айтып чыккандыгы үчүн, беркилер унчукпай калып кеткендиги үчүн ыраазы болуп, коомдо кыргыздын ар бир экинчи эркеги аялын таштап кетип калгандай бир пропаганда бар. Ажырашып кетсе деле, таарынышып кетип калса деле, бирок үй бүлөсүн эч бейчек кылып камсыздап жүргөн эркектер бар. Алар айтылбайт экен. Анан биздин устаздар, кээ бир диний баяндарда дагы көп нерсе ошолорго карата айтыла берип, аялды каржылаш керек, аялды караш керек, аял киши назик дей берип, кудум эле биз эркектер, биз мусулмандар ушу аялыбызга кызмат кылыш үчүн бул дүйнөгө жаратылгандай эле болуп калдык да. Куранда не деп атат? Мен силерди мага ибадат кылсын деп жараттым дейт. Ал ибадат дегенди ачыктасак, ошо үй бүлөсүн каржылоо дагы ибадат, мекенге кызмат кылуу дагы ибадат, мекенге кызмат кылып жүрүп өлүп кетиш ал дагы ибадат. Эң чоң улуу ибадаттардын бирөөсү. Ошон үчүн жыйынтыктай турган болсок, бул кечки эле аялдарга каршы, аялдарга душман дебесин, эже карындаштар. Эркектин же ушул видеону көрүп аткан аялдарга айтарым, сиздин күйөөңүздүн милдети сизди караш, каржылаш. Бирок андан башка дагы, андан дагы маанилүүрөөк дагы милдеттери бар. Мекенди коргош, мекенди сактап калыш. Азыр бар же жок болуу бир көйгөйүнө карап баратабыз. Эркектер ойгонуп, биз мындай алдуураак, күчтүүрөөк болуп,
мүдөлүүрөөк болуп, кичине кайраттуураак болбосок, бул тияк жактан бир сур булут келатат. Азыр чыгармаларда, кинолордо деле көбүнчө ошол сүйүү, жакшы көрүү, ошо сүйүү үчүн өзүнү курман кылуу көп айтылат да. Мисалы биздин эле ошо клиптерде көбүнчө ошо сүйүүлөр бири-бирин сүйүү үчүн жанын берип, мамлекет үчүн жанын берген бир немелер жок да, мындай контенттер дейбизби? Чыгармаларда деле, Жамиляда деле. Бул сөзүм албетте кээ биркилерге жакпайт, бирок айтып коеюн. Күйөөсү согушта жүрөт. Бул бирөөнү сүйүп калып кетип калат. Бул деген сүйүү да деши мүмкүн, ооба. Ушул сөздү айткан эркекке сураш керек да. Сенин катының, сен согушта жүрөсүң мекенди коргоп, сенин катының бирөөнү сүйүп калып кетип калса ыраазы болосуңбу? Же ушул бул деген сүйүү караңгы болбогулачы деген аялдар бар. Ошо аялга айтарым. Сенин балаң мекен коргоп согушта жүрөт. Келиниң бирөөнү сүйүп калып кетип калды. Буга нормалдуу карасаң, анда мен айтар сөзүм жок. Жок, андай болбойт десең, анда буга да ушундай караш керек. Мисалы комфорт дегенде үйдүн асты жылуу, полу. Биягы жылуу, жайында салкын, машинадагы асты көчүгү жылыйт. Азыр жаңы чыккан машиналар жада калса рулу дагы жылыйт экен. Элестет. Эч болбосо руль муздак болсун да. Ал эмес, массаж жасайт. Ошондой да бар, Дагы кантип өлбөй чыдап жүрөбүз. Анан кийин эмне бар? Ар бир жерде сөзсүз кызылы көгү бар суунун. Эми бул муздак суу деп да айтпайм, баягы мындай экстремалдуу бир нерселерди, радикалдуу нерселерге чакырбайм элдерди. Болгон абалыбызды айтып атам да. Бүт бар жок ошондой. Жеген ичкенибиз да жылуу, тамактан кийин сөзсүз баклава жейбиз, таттуу жейбиз, чайга шекер кошуп жейбиз. Мен тамашалашып кээде достор менен чай ичсем баклава жейлиби десе, мен жебейм дейм да. Эмнеге дейт? Бул женский тамак деп коем да. Таттууларды аялдар жакшы көрөт да, аял жеш керек. Эркек эт жейт, таттуу маттууга берилбейт да. Бул деле комфорт мисалы. Башкача айтканда ушундай нерселердин ичинде жүрөөрү эркекти алсыз кылат, мокок кылат дедик, анан семиртет. Азыр мисалы семиздер көп. Албетте кээ биркилер мен капа болбосун, мен деле бир даража курсагым чыгып кетти да, такырында 40 жаштан кийинки өзгөйгөйлөр. Бирок менин чоң атам менен тайтам арык болушкан. 80ге чыгып өлүштү экөө тең. Согушка барып катышып келген, көрбөгөнү калган эмес. Бирөөсү тиякта немистердин ичинде плендерде жүрүп келген. Чоң атам немисти талкуулап бияктан келип Манчжурияга келип алып туруп Кытайды самурайлардан бошоткон, самурай менен согушкан. Экөө тең горячий киши болгон. Экөө тең баян кылганда көздөрүнөн жаш агат эле. Өтө диндар, өтө таква кишилер болчу. Арык бойдон өтүп кетишти. Атам толмоч семиз киши болчу. Мен да курсагым чыгып кетти. Чоң атамдын атасы, тайтамдын атасы, мен ишенимдүү айта алам, ал дагы арык болгон. Үчүн биринчиден албетте жеген ичкендери табигый болгон, химикат, синтетика жок болгон. Кыймыл аракетте болушкан дайыма. Дайыма кетмен колдо болгончо, дайыма иштеп жайын тынымсыз тынган эмес. Аз укташкан, көп кыймыл аракет жасашкан. Азыркы күндө семирип кетишибиздин эң чоң себеби бул ошол комфорт. Тамак аштар, синтетикалар, жанга жаккан жагымдуу нерселер жана башка. АКШда аскерге чакырылгандардын 77% аскерге жараксыз экен. Кыргызстанда дагы абал жыргатарлык эмес. Аскерге чакырылгандардын көпчүлүк бөлүгү мындай назик алсыз. Эми кара, семирип кеткен, коркок, жеп ичкен бир коомду башкаруу оңойбу? Ошондой. Мисалы Усман Разилов анын сөзү бар. Ушул үч нерсе болгондо адамдар аңкоо болуп калат дейт. Ак менен караны, батыл менен акыйкатты айырмалай албай калат дейт. Биринчиси көп уктагандык, экинчиси көп тамак жегенден курсагы чыгып кеткендик. Кээ биркилер табигый эми толуп кетет, ал башка. Тамак жеп семирип кеткендерди айтабыз да. Үчүнчүсү акыйдасы, ишеними алсырап кеткендик дейт. Ушул үч нерсе болгондо, коом, ушул үч нерсе көбөйгөн коомдо парасат жоголуп кетет дейт. Көрөгөчтүк жоголуп кетет, акылмандуулук, шуур деп коет го. Көрөгөчтүк, акылмандуулук, акылдуулук, сергектик жоголуп кетет дейт. Эми эркектери семирип кеткен, аялдары эркек коомду башкарыш оңой. Эмне үчүн эркектерди семиртип, коркок, алсыз кылып коюп атат? Себеби биринчиси түгөтүүчү бир тайпа керек аларга.
алардын товарын кың этпестен сатып алган бир тайпа керек. Мынаны 4.000 сомго алганда 40.000 сомго алган бир тайпа керек аларга. Буну 40.000 сомго алыш үчүн бияк келесе болуш керек. Анан кичине акча болуш керек. Ушуну 40.000ге алыш үчүн иштеп калат адам. Кээ бир эркектердин да карап турсаң, ашыкча эле модник да, эркекке жарашпайт да модный болуш. Таза тыккан кийиниш керек, жарашыктуу кийиниш керек, ооба. Денеге да жагымдуу, денеге жанагы чүпүрө көз жагып туруш керек. Бирок ашыкча эле баягы карасаң, брендти карап эле жалаң бир акча табат, ушу дүкөндүн артынан эле жүрөт да. Ал аялдарга жарашат. Көйнөктөрдү, немелерди карап шопинг кылыш бул аялга жарашкан, аялга ылайыктуу нерсе. Ал кооз кийимдерди алып, боенуп, жасанып алып туруп күйөөсүн кечинде күтөт. А эркек эмне кылат? Эми мындай денеңе жакшы отурган бир жакшы бир кийим алдыңбы, болду ошону кий да. Улам эле жаңы көйнөк алып, кээ биркилердин карасаң, шкафы аялдыкындай эле толтура көйнөктөрү бар. Кроссовкаларын карасаң, түрү менен бар. Уят да ал. Эркек бол да. Кээ биркилер өлө неме чачынып алат баягындай жыттарды. Жандан өтсөң бошуң ооруп кетет. Эми сасыбаш керек. Чын-чынына келгенде эркектин парфюмериясы бул тердин жыты. Тер дегендик эмне дегендик? Бул иштеп атат, эмгек кылып атат дегендик. Умар Разиловхандын сөзү бар. Мен өлүштү каалаган бир абал бул үй бүлөмдү багамдап атып өлүш дейт. Бул үй бүлөм багамдап иштесең тер дейсиң, жагымсыз жыт чыгат. Эркектин парфюмериясы ошол. Эми өлө жүдө өлө мынтип неме болуш керек деген эмес, мындай бир аз эркек болуш керек да. Чач алдырган жерлерге барып калабыз баягы неме бербер шопторго. Өткөндө барсам бир бала бетине мындай бир нерсе сүйкөп алыптыр. Эки көзү көрүнүп турат. Анан баягы кара бир нерсени түктөрү жылат го. Андай эмес, аныкы башкача бирдемке экен. Анан чачтарын бирдемке кылып алыптыр да, телефон чукулап отурат. Карап, мынтип туруп анан сурадым, эмне бул, эмне болуп атат десем. Бетте дейт микробдор бар дейт, ушинтип туруп тазалаш керек дейт. Анан эмне бетти жумшак кылыш керек дейт. Анан келип бербер шопторго барып калсаң, бетиңизди массаж кылып берейинби дейт. Мен да баягы бир аз түктүүрөөк болгонго сизди ошондой кылып туруп анан бетиңизди массаж кылып берем дейт. Ал эмнеге десем, бетиңизге тырыш түшпөйт дейт. Бар жок ал дедим мен. Мен эркекмин, кыжырым келип кетет да. Беттимиш, массаж кылатмыш. Анан могу буруч түшпөйт, буруч түшөт да. Кээ биркилер чачтарын бояп алат, агарып кетти. Адам болгондон кийин чачың агарат да, агарсын, эмне болуптур? Ал сен эмне жөндөн жөн агарган жок ал чачың. Аялыңы, балаңы, мекениң ойлоп ат агарды. Кээ бир учурда зарыл болуп калат. Эми ишиң мисалы азыр экөөбүз камеранын алдына чыгып атабыз. Кичине жакшына кайра кийинишибиз керек эми. Бирок мына мен бурушкан көйнөк кийип неме болуп отурам эми. Кийим биринчи орунда эмес да. Аллах разы болсун. Анда негизи тарбия ошо бала кезден, балалыктан башталат го. Анан биз азыркы тенденция дейбизби, азыркы жашоодо дагы балага дагы сылык мамиле кылгыла, урбагыла, сокпогула, балдарга дагы мындай толеранттуу болгула деген бир айтылып келатат да. Буларга көз карашыңыз кандай? Эмне кылыш керек бул учурда? Пайгамбарыбыз кандай мамиле кылган, ошону карайбыз. Албетте, урган жакшы эмес. Зордук, зомбулукка каршыбыз. Бирок эркекке эркектей мамиле кылыш керек. Урбаш керек, зордук кылбаш керек, зомбулук көрсөтпөш керек дегени бул анын көзүн карап, анын айтканын алып берип отура бер деген эмес. Эркекти эркектей эле тарбиялаш керек. Мындай эркек атасын караганда кичине ата жыттанып туруш керек да. Өпкөндө сакалдары сайып, ата болуп, колун кармаса колдору катуураак болуп, эми биз могу шаарда жашагандардын бүт эле колдорубуз жумшак болуп кетти. Ошентип туруш керек да. Кыз бала дагы атасын көргөндө ата жыттанып туруш керек. Атасын көрүп, атасына тойгон кыз эртең күйөөсү менен да жакшы тил табыша алат. Азыркы күндө ошондой балдарды этият кылыш керек, балдардын көзүн караш керек деп атып өлтүрдү. АКШда ушул күндө кээ бир штаттарда, Калифорния баш болуп, балдарга начар баа коюу деген системаны жокко чыгарышты. 2 коесуң тапшырма аткарбасаң, 3 коесуң. Мисалы 3-4 күн мурун кызым чалды, мага 3 коюп койду деди, бир нерсе деди. Неге десем, тапшырманы түшүнбөй калдым, неме кылдым? Жакшы кылыптыр дедим. Аткарбасаң 2 коет, 3 коет да. А кийинкисинде сен ошо 2-ни жоюш үчүн, 5 алыш үчүн 2 эсе даярданасың. АКШда не кылышты? Ушул нерсени жок кылышты. Неге? 2 коюп койсоң балдарга травма болуп калат экен деп. Башы жок. Сен келечектеги бир мындай жеп ичип, Макдональдсты жеп, коланы ичип эле, семирип эле отурган бир маңкурттарды тарбиялап атасың да.
Анан 6 базар күндөргө балдарга тапшырма бербейли деген системаны киргизиптир АКШда. Эмнеге? Балдар стресс, депрессия болуп кетип атат. Балдардын арасында стресс, депрессия аябай көбөйүп атыптыр азыр. Анын себептери бул көп тапшырма берип койгондуктан эмес. Биз билебиз эми кыргыздын менталитети, ислам менталитети түшүнүктүү эле. Ал атанын сүйүүсүн, апанын сүйүүсүн тойгон эмес. Ата апа кечке маякта, балким жок. Американын экинчи аталышы кандай билесиңби? Жалгызбай аялдардын мекени. Ошондой да аталыш барбы? Жалгызбай аталардын, апалардын мекени. Изменалардын мекени. Баласы төрөлүү канчага чыккандан кийин билет атасы өзүнүн баласы эмес экенин. ДНК тест деген аябай жайылган. Биз о кыйын дегендердин баары азыр бет ачылды го, Эпштейн деп. Ошо айтканда жийиркенген бир корккон бир абалдар бар. Натыйжада балдарды ошентип этият кылып атып туруп, майрам күндөрү, 6-базар күндөрү буларга тапшырма бербейли, тапшырманы да чектеп берели деп атып туруп, балдаргадан жоопкерчилик, туруп берүү, милдет деген нерселерди алып салды. Эртең ал бала өтө чоң мамлекетке проблема болот. Баягы бүткүл дүйнөлүк түзүмдүн да максаты ушул болуп атат. Кичине иштеп, кичине айлык таап туруп, кайрылып ошону тигилердин бир товарын сатып алып коюучу бир аңкоо түгөтүүчүлөрдүн тайпасын тарбиялап атат. Динибизде кандай? Бала менен бирге болосуң, бала менен жүрөсүң. Мисалы, ушул күндө баягы мал союп атканды көрүп калган жаш балдар эт жебей коет. Бизде, Кыргызда дагы бар. Не дейт? Көрсөтпөй сой дейт. Неге десең, эт жебей коет дейт. Биз кичинекей кезибизде кой союп атканды өлө кызыгып карайт элек. Бычакты кекиртегине такап тартканда баягы кыпкызыл кан атып чыгат го. Өлө кызыгып көрчү элек. Ошодон ырахат алчу элек. Курбандык чалуу деген бул динибизде бар. Бир жылда бир эркек бир кой союш керек. Мүмкүн болсо. Курбанды неге парз кылды? Курбанчылыкка акча берип атпайбызбы? Мүмкүн болсо ошону ар бир эркек өзү союш керек. Эмне үчүн? Себеби бир жыл бою чогулат да вирустар. Ачууланасың, жек көрөсүң, бирөөнү ургуң келет, сабагың келет, өч алгың келет, бүт чогулат да. Бул психология экен да. Койду бисмилла Аллаху акбар деп туруп сойгонуңда, жана кан чыкканда, жанагы психологиялык травмалар, стресс, депрессиялар чыгып кетет экен. Бала дагы ошону көрүш керек. Себеби ал эркек. Анан ошол койдун сойгонун тиктей албаган, ошону көргөндөн кийин эт жебей койгон бала эртең мекенди коргоп, кан кечип согуша алабы? Бизде шыйрагың карматпайчу союп атканды сен ал жагы. Кармамдан дейт. Бүт күчө баны тиктеп кармап турасың. Дагы урушуп коюшат. Бүт күчүн турасың. Катыраак карматып, так дейт. Анан кармап анан терисин чылып бүт күчүн эме кыласың, анан ошол койду эле жейсиң. Башкача айтканда, жумшак мамиле кылуу бул нерселер ошо баланы өлтүрүп коет. Кыз балага ошондой мамиле кылабыз, жумшак мамиле кылабыз. Кыз баланы жакшы көрөсүң, сүйөсүң. Бул кыздар башкача. Менин 3 кызым, 2 балам бар. Кыздар бул такыр башкача булар. Аларга ошондой жумшак мамиле, сылык мамиле кылып, албетте өзүнүн эрежеси, чеги менен. Пайгамбарыбыз не деп атат? Балдарыңарга атка мингенди үйрөткүлө деп атат. Жаа атканды үйрөткүлө деп атат, сууга сүзгөндү үйрөткүлө деп атат. Азыркы күндө психология дагы ошону айтат. Психология Европада түзүлүп, Европа бизге таңуулаган бир психологияны окуп атабыз да. Ислам психологиясы азыр бизге жетип келе элек да, жакшы ачыла элек. Жалпы адамзат табигый түрдө ушуга кайта баштады. Демек, балдарга милдет бериш керек экен, балдарга жоопкерчилик бериш керек экен деп баштады. Пайгамбарыбыз не деди? Балаңа жаа атканды, ат мингенди, сууга сүзгөндү үйрөт деди. Бул балага эмес, биз эркектерге деле керек болуп атат бул. Азыр көпчүлүгү ат мода болуп атпайбы? Бул жакшы нерсе, атка минип туруш керек эркектер. Эми бирөтөлө ошо аттын артынан кетип калып атат да, ал жагы дагы болуп атат. Кудум эле ислам дини бул ат минүү дини сыяктуу, пайгамбарыбыз ат минген, пайгамбарыбыздын аты бар деп аалымдарыбыз да улактарга уруп алып туруп батасын берип ыйтат. Кудум эле пайгамбарыбыз ат чабып эле жүргөндөй да. Бирөө чыгып туруп, кудум эле пайгамбарыбыз аялдарына кызмат кылып эле жүрө бергендей пропаганда кылса, дагы бирөө чыгып туруп, кудум эле пайгамбарыбыз улак чабып, аттары менен эле жүргөндөй бир. Мындай маанилүү нерселердин ичинде кошуп койчу нерселер ушулар. Кылды баягы айтабыз. Аллах разы болсун. Жакшы, сонун ойготуучу маек болуп атат. Эми бүт баарын айттык. Бирибиз айрандай ачылды. Өтө жагымдуу, жумшак жашоого көнүп калыптырбыз. Эми булардан чыгуу жолун кантип ошол аталарыбыздай кайтпас, тайманбас абалга кантип келебиз кайра? Менин тайларымдан Түркмөн деген киши болгон экен. Тайта жактан. 16 үркүндө качышып Кашкарга. Анан кийин 17-18 жашар сулуу эжесин уйгурлар алып калып бай кайтып келишкен экен. Мажбур болуп. Анан
иниси ошо түркмөн 15-16 жашында атка минип алып ноокаттан Кашкарга барып эжесин уурдап кайтып алып келген экен ат менен. Элестет. 16 жашар бала, 15-16 жашар. Мен азыр 38-ге чыктым. Кашкарга жөн эле бар эс алып келе элекмин. Ал аны уурдап келишип биякта турсун. Бир мамлекетти багындырган Фатих Султан 21 жашында. 21 жашында ооба. 21 жашында. Мына мисалы да. Азыр эми 21 жашындагылар депрессия, стресс деп анын психологторго алып барып атышат. Сүйгөнүн таштап кетти деп. Булардан кантип чыгабыз? Биринчиси булардан чыгуу жолундагы пайгамбар көрсөтүп кеткен динибизде бар. Сүннөт менен жашайбыз. Сүннөт деген бир сакал, узун сакал коюп, узун көйнөк кийип алып менен эле бүтүп калбайт. Сүннөт бул өтө чоң бир биздин динибиздин негизгиси. Курандын тафсири сүннөт бул. Сүннөттө бүт көрсөтүлгөн. Анда сүннөттү карасаң бүт нафсыга каршы го. Бул эмнеге андай? Мисалы ислам дининин эрежеси менен жашасаң, бүт мындай нафске оор келет да. Аз укташың керек, аз сүйлөшүң керек, аз жешиң керек. Бирөөгө даават кылышың керек, дайыма зикир чалышың керек, ушинтип жүрүшүң керек. Неге? Эркек эркектигин жоготпош үчүн. Айбандык жашоого түшүп кетпеш. Айбандык жашоо, Адамды кармап туруш үчүн. комфорттун кулу болуп калбаш үчүн ушундай эрежелер бар. Биринчи кезекте бешмаал намаз. Бешмаал намаз. Мүмкүн болсо daarатты муздак сууга алсаңар жакшыраак дейт. Азыр биз намаз окуйбуз, карасаң, муздак суу бар жерге көбү daarат албайт азыр кышында карап турсаң. Баа жерде ысык суу бар, ошол жерге барабыз, жүргүлө деп кетет. Муздак сууга daarат ал эчтеке болбойсуң. Кичине мындай эркек бол. Кышындасы муз болкуган дарыяга сууга тийиш. Оронуп чулгануу эле ысына бербей, анча жукараак кийинип чыгып кетип кал. Сууга төттөсөң кетип калат. Анан кийин эми эрежелер бар албетте ар биринин. Биротоло эле бүт барып өзүң этият кылып ошентип албай, баягы нерселерден чык. Уяңан чык. Бешмаал намаз муздак суусу менен. Үй бүлөлүү эркек ансыз деле гусул алат. Муздак сууга гусул ал. Баягы ысык жака барабыз го. Ошону ар бир гусул алган сайын, же жуунган сайын кичинеден көк жака жылдыра бер. Акырындан денең көнөт. Ысык сууга көнүп алсаң, эртең сен жашоонун муздагына жолуксаң, сынып каласың эле. Ошентип акырындык менен өзүн тарбиялаш керек. Машинаңдын отургучун ысыткан жагын өчүрүп кой. Рулун өчүрүп кой, биягы эле жетет. Кетек атта эмес машинадасың. Машинадасың ансыз деле. Аны ачы өчүрүп эле айдасаң деле болот, майник тоң кылат да кышында, ошол эле болбосо. Анан кийин кийим алганда дагы эң ысык жылууларын албай, кичине ыңгайлуураак, мындай жеңилирээкке аракет кыл. Жумаларга барганда сыртта окуш керек болсо барбай койбой, ошо муздун үстүндө отуруп оку, сууга түсүп өтсүн. Кичине мындай неме болуп, бекемирээк болуп. Иммунитетиңе да пайда. Ооба. Эң негизгиси аялыңан коркпо. Аялыңды сүй, кадырла, бирок коркпо. Ошондой. Анча быды-быдысын алып, сабыр кылып кой, тең айтышып алба. Мен өзүм айттым, мисалы. Анан сага айтпам. Мисал катары. Анан ушул динибиздин бүт ошондой нерселери. Бир айда бир жолу бир жака кет. Азыр эркектерди карасаң, аялы менен үйдө бала чакасы менен отурганга караганда достору менен сүйлөшүп отурган дагы көбүрөөк жагат да. Эмне үчүн? Себеби достору менен отурганда эркек кеңири отуруп, кеңири сүйлөп, өзүнүн эркектигин жашай алат. Аялы менен отурганда көбүнчө эркектер, байкуштар эркектигин жашай албай калат. Неге? Аялдын көңүлүн карап сүйлөш керек да. Бир сөз айтса эле аял тарынат, же телефон карап койсо тарынат, андай мындай. Ага чыдабай кетет. Анан көпчүлүк могу айрыкча Бишкекте жанагы кварталдардын арасына кечки саат 11-лерде, 10-дордо барсаң, көп эркек машинасын токтотуп коюп, машинада телефон чугулап жаткан болот. Демек, үйдүн ичине караганда бул кызыктуураак болот. Албетте бул эркектин дагы алсыздыгы, бирок аялдын дагы алсыздыгы. Аял ушундай мамиле кылыш керек. Эркек үйүнө шашып туруш керек да. Ал деген милдеттер бүт таштап үйүнө качып кетип калыш керек деген эмес. Өзүнөн качырып албаш керек. Биз баягы эркектиктен бияка өтүп кетти азыр. Эркек киши ушундай одону корс жаратылган бир жаратык, макулук. Эркекти алдап коюш да оңой, аялдар үчүн. Мисалы, эркектин психологиясы мындай да. Аялы кечинде дебейин, деги эле. Мен досторум менен отуруп, кафеге барып 2 саат отуруп келейинчи деди. Эркек не деди? Барбайсың деди. Аялы ошол жерде. Макул, сиздин айтканыңыз кылайын, сиз айткандай болуп барбайм. Хоп дедиби? Эркек дароо өзгөрөт, бар дейт. Аял жок, бара берейинчи, анан быды десе, эркек огоштор күчөйт. Жөнөтпөгөнгө аракет кылып баштайт. Себеби тестостерондун гормону ушуну талап кылат да. Ал табигый немеси.
аялын баш ийдиргиси келет. Аялы баш ийип, "Боптур, сиздин айтканыңызды кылам, барба десеңиз барбайм" деп койсо, аялдарга бир секрет айтып берейин. Мейли бара берчи деп. Күйөөсү автоматтык түрдө ыраазы болот да, ох, мага баш ийди, мени кадырлады, менин даражам мындай кылды дейт дагы. Күйөөсү эмне дейт? Бар дейт. Барба дедиңиз го десе, керек болсо акча берет. Мына жетпей калсын дейт да. Тети кийинибен кийип бар деп кайра неме кылат. Автобуста кыйналбай такси менен бар дейт. Керек болсо машинасы тагып өзү алып жеткизип келет. Мына секрети. Күйөөң бир нерсе айтканда, "Боптур, сиз айтсаңыз эми болду да. Сиз айткандай болот. Сиздин бир сөзүңүз бизге чоң майрам" деп койсочу, эркек тепеңдеп, эпеңдеп эркектердин башкаруунун бир сыры да. Башкаруунун дебейин, эми баягы көңүлүнүн ачкычы. Ошол комфорттун кулу болуп калбаштын эң чоң өзгөчөлүктөрү, сырлары ушул нерселер. Мисалы, пайгамбарыбыз башкалар динге чакырып, үйлөрүнөн чыгып турган, жихадтарга кетип турган эркек киши жыл бою аялынын жанында жүрө берген да туура эмес. Анча мынча аял өзүнүн төркүнүнө барып, анча мынча бала чаканы алып кетип, ошол жерде 1-2 күн туруп же 1 күн туруп, аларга да зыян келбей келип турушу керек. Дагы да көбүрөөк эркек тез сыртка чыгып туруш керек. 2 күн, 3 күнгө чет мамлекетке, башка региондорго, командировкага, дин мээнети менен же зыяраттар менен бир ошондой медреселерге барып, 1 күн, 2 күн, 3 күнгө ошондой кетип туруш керек. 1 айда, 2 айда бир. Кечке эле бири-бирин күндө, ар түндө бири-бирин тиктеп отурса тажап калат, бири-бирин көргүзбөй калат. Бир жака кеттиң командировкага, 3-4 күн жүрдүң, кайтып келдиң, сагыныч болот, бири-бириңи унута түшкөн болосуң, кайрадан эстеп, жаңылануу болот деген сыяктуу. Аял киши да ошондой кеткенде эркек киши үйдө жалгыз калат, бутун кеңири сунуп жатып, ох деп кеңири жүрөт дагы, анан балдарын сагынып калат. Балдар келгенде ата деп же балам деп коштур, баягы махабат сүйүп бекемделет. Ошондой кетип туруш керек. Аялдар кетирбей ушу жанында кармагысы келет да. Сен анын жанында кармап отура берсең, ал чөккөндөн чөгүп, мокогондон мокоп, сенин эле бир подружкаң болуп калат. Аны менен кошо биз эркектер дагы алардын сыпаттары бизге өтүп мындай Жугат. дагы да назик болуп баштайбыз. Жугат, таарынчак болуп калабыз, теңметең айтышкан болуп калабыз. Жаза беришет да. Күйөөм теңметең айтышат, анан дагы эмне деп комменттерге. Көбүнчө үйдөн чыкпай отурганда сыпаттары жугат экен да. Ошондой эркектердин баары эле үйдөн чыкпай эле отурган жок азыр, өтө эле аз эле мындай эсептелүү эле. Кудайга шүгүр биздин эркектер. Мисалы, бирөө айтып атат. Европага бардым дейт, бир түрк. Чай ичип отурам дейт. Кафеге бир кыз жигит келди дейт. Романтикалык кечки тамактануу болду дейт. Экөө отурду, баягы эркек, аял сонун отурушту дейт. Тамак жеп бүткөндөн кийин эсеп келди дейт. Эркек алды дагы дейт. Сен ушуну жедиң, сеники ушунча, меники ушунча деп туруп, эркек өзүнүкүн төлөдү дейт, кызга өзүнүкүн төлөттү дейт. Мына биз суктанган Европа. А кыргыз эмне кылат? Жок болсо дагы. Жок болсо дагы дос выручай деп, эмбанк которуп койчу деп туруп, каалаганыңды айт дейт го, чиркин. Бар менден деп. Эркектик сыпат да бул. Корозду карасаң, короз мына какайып жүрөт го. Эмне үчүн короз какайып жүрөт билесиңби? Эмне үчүн? Короз какайып келет, карап турсаң, какайып келет дагы. Жерди тырмап туруп азыктарды чыгарат. Дагы андан кийин как деп коюп туруп, чекеге туруп какайып турат. Тооктор келип тук жейт. Тооктор баш ийип жүрөт карасаң. Өзү ашказаны дастирip болуп калган ал короздун. Ичи гыр деп атат, бирок эмне? Өзү жебей тиги тоокторуна жедирген үчүн какайып турат да мындай. Гордый да. Короз болуш керек ошондой. Өзүң ачка, эски кийим кийгенсиң, эски телефон көтөргөнсүң, бутуңа суу кирип турат, бирок балдарың, аялың сонун жашатып койгонсуң. Ошондой эркектерди даңазалаш керек. Бирок жана Европадагы сыпат бизге да келе баштаптыр. Мен угуп калдым да, тарелочница деген бир термин чыгып калыптыр да. Мен төлөп чыктым, мен кул салам эмес. Сен өзүңкүн өзүң төлө, меникин өзүмкүн өзүм төлөйм деген сыпат. Бизге жарашпайт. Аллах разы болсун. Анда дагы кошумчалап айта кетчү сөздөрүңүз болсо айтсаңыз. Айта турган эми бул өтө терең тема, көп тема, узун тема. Айтарыбыз ошол. Биздин өзүнүн табиятыбызга терс нерселерден улак болуп, табигый өзүнүн табиятыбызга жараша жашаганга аракет кылсак, башкача айтканда Кураныбыз жана сүннөтүбүзгө ылайыктуу жашасак эле болду, биз утук бизде. Ар ким диндин өзүнүн нафсына жаккан жагын карманбай, Аллах Таала буйругандай жашаганга аракет кылсак, дин бул буйрук. Кыл деди, болду, бүтү, кылышың керек. Аны хикматтарын айтып, жумшартып, жеңилдетип, ылымлуу ислам деген чыкпадыбы? Жылуу, жумшак, орточо ислам.
андай жок. Дин не деди? 3 тамгадан турат да. Буйрук к менен өтөт. Корс. Жумшак. Шылар бар ичинде, мылар бар. Буйрук. Айтылды, болду, битти кыл. Албетте бул жерде баягы динден алысыраак адамга антип корс жеткизбейсиң. Динде зордук жок дейт. Бирок өзүң үчүн хижап салын деди, салынасың. Намаз оку деди, окуйсуң. Кайрымдуулук кыл деди, кыласың. Аны териштирбейсиң. Анан мен ача калам, анан бөдө ал катындардын сыфаты. Эркек болгондон кийин кыл деди, кыласың, аткар деди, аткарасың. Ал деди, аласың. Анда жыйынтыктай берели. Аллах ыраазы болсун келип бергениңиз үчүн. Ашмайм болсун. Айтылгандар акыйкат, бирине оор тийиши мүмкүн, бирине каты тийиши мүмкүн, бирок айтылыш керек болгон акыйкаттар. Сизден Аллах ыраазы болсун. Алла разы болсун. Эң жаман адам акыйкатты айткан адам. Ал жагда туура. Бир сөз окуп калдым эле жана. Баары жакшы көргөн минген эшек болгондон көрө, баары жаман көргөн арстан бол деген. Албетте баары эмес, мындай көпчүлүккө ыңгайлуу болгон эшек болгондон көрө, көпчүлүк ыңгайсыз болгон арстан бол, өзүң позицияңды карман деген сөздү окудум эле да. Айла жок аны. Не кыласың? Аллах ыраазы болсун. Анда ушуну менен биздин маегибиз дагы, подкастыбыз дагы соңуна келип жетти. Биз бул подкасттарды көбүнчө түндө жумуштарыбыз бүткөндөн кийин тартабыз. Анан көпчүлүк учурда чарчагандай, бир аз ныксыраган абалда болуп калабыз. Анан ага дагы анчалык көңүл бурбаңыздар, колдоп кетиңиздер, жактырып кетиңиздер, бөлүшүп кетиңиздер демекчимин. Анда кийинки берүүлөрдө, чыгарылыштарда көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Салам алейкум. Алейкум ассалам.